4-декабрь Манас күнү болуп өкмөт тарабынан 2015-жылы 27-апрелде жарыяланган. Манас эпосы зор көлөм үчүн Гиннестин рекорддор китебине киргизилген. Ал эми улуу манасчылар жөнүндө айта кетсек, Сагынбай Орозбаков үнү эмес, өңү да башкача жаралган инсан болгон. Ал эми улуу эпосчу Саякбай Каралаев жөнүндө айтып өтсөк, Саякбай Каралаевдин турмуштук жолунда 7 саны байланышканын көңүлүңүздөрдү бура кетсек. Ысымы 7 тамгадан турган, 7 балалуу болгон. Ал эми туулган күнү 7-сентябрь. 1971-жылы 77 жашында дүйнөдөн өткөн. Amerikada бүткүл Америка жана Латын Америкалар боюнча координатору Филипп Кырденкога барып мен жолугуштум да. ЮНЕСКОнун тизмесине кыргыз элинин кылымдарды карытып келген улуу эпосунун 3 бөлүгүн кирип атканы бул биздин элдин дүйнөлүк маданиятка кошкон абдан чоң салымы деп сыймыктанабыз. Манастын 7 осуяты. Эл журттун ажырагыс бүтүндүгү бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган ички биримдиги. Башка элдер менен, улуттар менен жакшы мамиледе болуу, кызматташуу, өнөктөшүү. Улуттук ар-намыс жана акылдык ариет. Арбас менет, алдыңкы өнөр билим аркылуу бакуат дөөрөткө умтулуу. Гуманизм, айкылдык, кечиримдүүлүк. Табиат менен таттуу мамиледе болуу. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн чыңдоо жана аны көздүн карегиндей сактоо.